Туркия Кыргызстанга аскердик техникалык жардам бере турган болду. Туркия Кыргызстандын коргоо министрлигине гранттык негизде аскердик техникалык жардам көрсөтүү ниетин билдирди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин президент Садыр Жапаровдун Туркиядагы иш сапарынын жыйынтыгы тууралуу берген билдирмесинде айтылат. Президенттер Садыр Жапаров менен Режеп Тайып Эрдогандын жолугушуусу эң жогорку деңгээлдеги биринчи саясий байланыш. Эки өлкөнүн лидерлери бири-бирин колдоого алып, тет-а-тет форматында кеңейтилген форматтагы жолугушууларды өткөрүштү деп элтирилет Казакбаевдин сөзү президенттин сайтында. Билдирмеде канча жардам болору жана эмне берилери так айтылган жок. Мурдара Кыргыз президенти Туркиядан аскердик жардам сураганы расмий маалымдалган. Анда Туркия тараптын жообу белгиленген эмес болчу. Министр Руслан Казакбаевдин айтымында Кыргызстан менен Туркиянын жогорку деңгээлдеги стратегиялык кызматташуу кеңешинин 5-жыйынында эки жана көп тараптуу кызматташтыктын бардык маселелери талкууланды. Анын жыйынтыгында саламаттык сактоо, айыл чарба, маданият, спорт, жаштар саясаты жана автордук укуктарды коргоо жаатында эл аралык деңгээлдеги 8 документке кол коюлду. Булак Азаттык.